кутмандуу кошо кечиңиздер менен сүйүктүү теле көрүүчүлөр, биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан башталды. Саламатсыздарбы? Кутман кеч, достор. Кайрадан бир жумадан сиздер менен амандашып жатканыбызга биз да кубанычтабыз. Анткени бир жума биз күч топтоп сиздерге ушундай жакшы дем, жакшы күлкү тартуулайбыз деп сиздер менен учурашып отурабыз. Ардактуу айымдар жана мырзалар, бүгүн сиздер күткөн, сиздер суранган мыкты, таланттуу эстрада өкүлдөрүн чакырып келдик. Сыналга жакыныраак отуруңуздар, кызыктын баары эле алдыда. Биз баштадык. Салам Кыргызстан! Анда болса келиңиздер, урматтуу туугандар. Бүгүнкү биздин студиянын коногун сиздердин урсатыңыздар менен, сиздердин жагымдуу кол чабыңыздар менен тосуп алсак, астыңыздарда кыргыздын сыймыгы, кыргыздын желегин бийикке көтөргөн кыйын ырчы кызыбыз келип отурат. Албетте эле, сүйүктүү теле көрүүчүлөр, кесиптешим Назира айым айткандай, өзгөчө таланттуу ырчы айымды чакырып келдик. Кол чабыңыздар менен тосуп алыңыздар. Салам Кыргызстанда Нена. Калеки кол чабыңыздар. Нена! Кандай сизди күтүп жүрөт? Куш келипсиз, төргөтүңүз. Биздин студияга куш келипсиз, төргөтүк. Кандай келип алыңыз? Жакшы. Мен Ненаны ар дайым эле стилдүү көрчүм эле, аябай стильная деп. Бүгүн мен дагы стильная болуп окшошуп турумбу? Чачты кесип. Подружка. Кандайсың? Кандай? Ардактуу теле көрүүчүлөр, жаңы эле биринчи коомдук каналга коюп Салам Кыргызстанды көрүп аткан болсоңуздар, Нена келип турат, биздин кадырлуу коногубуз болуп, төрдүн мейманы болуп. Куш келипсиз, Нена айым. Кандайсыз? Кудайга шүгүр. Баары жакшыбы? Баары сон. Деги эле Instagram баракчаларында баары эле бир эле суроо сурап жүрөт. Ненам эмне кылып жүрөт, эмне көрүнбөйт дейт. Эмне кылып жүрөсүз, эмне көрүнбөйсүз? Чачым боюп жүрөм да. Чачыңызды боюп жүрөсүз. Биринчи эле суроо ушул да. Биринчи эле суроо, ушунчалык чачка ошо боекко ушунча убакыт кетип атабы? Билбейм, ошондой кабыл алышат окшойт. Чачың эмне беле болгон десет да биринчиси. Өстүрсөң болот деген суроо. Чачыңды өрттөй ийгенсиңби? Же духовкага башыңды тыгып алгансың? Күнгө загар алган. Аябай көпкө чейин алдырган окшойсуң. Ошондой. Анда эмесе, Нена айым, келиңиз чыгармачылык дүйнөсүнө сапар алалы, кеп кылалы. Качан көрбө, биз сизди ар дайым деги эле мындай тынымсыз мээнеттин үстүндө, жумуштун үстүндө көрүүчүбүз. Азыр эмне менен алек болуп жүрөсүз? Азыр болсо эң чоң кесиптин ээси болуп жатам. Эмне кесип экен ал? Эне деген кесиптин бири. Ошону жакшы аркалап жүрөм десем болот. 2 балам бар. Улуусу 5-ке чыкты, кичүүсү 3-кө чыкты. Улуусунун аты Санкара. Кичүүсү Айбек. Санкара. Санкара. Биринчи ат болуп атам. Кыргызстанда 2 эле Санкара болчу. Ушул экинчиси менин балам. Биринчиси ким экен? Биринчиси хирург, ушундай Санкара деген хирург бар экен. Ошонун атынан коюлган. Санкара деп Бүт Кыргызстан баарын айланып аттарын сурап чыктыңар. Эч ким аты Санкара эмеспи депчи? Архивдин баарын көтөрүп көрдүк. Ошо экөө эле бар экенин айтып атпаймынбы? Деги эле мен деле айткам, дүйнөдө Санжар мен эле бармын депчи, калгандары фальшивка деп. Ал эми Ал эмнени чечмелейт экен? Негизи кыргызда жан-кара дегендер бар. Кара деген сөз негизи жоону кара дечи, малды кара, мындай саны жок дегендей. Анан ушул балада дос болобу, байлык болобу, эмне болбосун, сансыз карадай болсун деген мааниде. Кара деген сөз бул мааниси чексиз деген. Чексиз деген мааниде да. Жакшы, жакшы аткен, буйрусун ошондой эле болсун. Байыртан кыргыздарды кара кыргыз деп койчу, мындай чексиз кыргыз болгон үчүн. Кичинекей кезиңерде бир күлкүлүү окуялардан айтып берсеңиз. Күлкүлүү окуялар, анекдот окубай эле кош керек. Ал күнүмдүк турмушта болот. Мисалы, жакынкы эле арада 1-2 жыл мурун эле таксиге отуруп калам. Таксиге отуруп, үйгө чейин жеткирип коюңузчу деп отурсам, мындай эле жупуну кийип эле, кадимки эле кирсем, мен аябай карады водитель, карап туруп. Жанакы Нена эмессиңби дейт. Мен да аны карап туруп, жок айбеке, вообще десем. Ошо, ал сен ак экенсиң, ал кара. Бирок ошо Ненаны көргөндө вообще жакпайт мага мен. Ошо кызды көргөндө аллергия болом деп үйгө жеткенче мени сөгүп барды дегиле.
Мен де жөн отурбайм. Мага да жакпайт байке деп коем. Жеткенче эми ашатып баратат дегиле. Эметшем, же эркек эмес, же кыз эмес, же ырсыңдайт дейт. Уа давайке, вообще десем. Сен айба жактың сен айба татынакай кыз экенсиң деп коет. Ошентип үйгө чейин Ненаны айба ушактап бардык. Ненанын чучугун баарына жиликтеп да салдык. Анан үйгө киргенден кийин чыгып баратсам бир күлүп атпайм. Күлгөнүмөн таанып койгон окшойт. Кечээ күнү бир таксиге отургандай тишиңен таныдым дегендей ошо таанып калган окшойт. Балким ал атайын ошо сизди күтүп атып ушул бир бетине жамандап алайынчы деп күтүп жүргөн таксист болор. Балким. Балким, э? Балким, андайлар көп. Нена, өзүңдүн атың бул псевдоним да. Туурабы, Нена? Өзүңдүн атың? Нена Бүбү. Нена Бүбү. Бүбүсүн алып койгонсуз, э? Чын, Нена Бүбү. Сулуева. Нена Бүбү чын эле. Ооба. Мына биздин мен дагы бир жерден уккамда, бир жерден көп ведущийлердин тили келбей «Неня» деп чакырып ушундай ар кандай кылышат. Ооба. Паспорттон Нена кечип кой, Нена. Неня. Алдыңыздар да. Неня. Ага да көнүп бүттүк. Эми баракелде, ар бир айымдын өзүнүн сыры бар. Бизге Нена айымдын өзүнүн аты маалым, бирок билбейм негедир бир себептер менен сиздерге айтпай жатат. Балким аябай мындай айтпа деп бирөө насаат берип жөнөткөнбү? Деги эле мейли, сыр бойдон кала берсин. Балким алдыда болор. Салам Кыргызстаныбыздын өмүрү узун болсо бир 20-сезонго келгенде ай негизи менин атым деп туруп айтып берерсиз. Буюрса. Эми чыгармачылык жашоого аттанган соң, сиз анда эми бойдок кыз болчуңуз. Андан соң статус өзгөрдү. Андан соң инелик статус пайда болду. Мурунку Нена менен азыркы Ненанын айырмасы барбы? Албетте ички дүйнөнүк элемде адамдарга кайрылуусунда. Албетте бар. Ар бир кишинин размерлери да өзгөрөт. Бүт эле өзгөрөт. Гардероб кана өзгөрдүбү? X болчум, азыр M болуп калдым деп. Тамаша. Бойдок кезде курч жүрөк, ал эми азыр болсо жоопкерчилик көбүрөөк. Жана ар бир кадамыма айткан сөзүмө да көбүрөөк басым жасап баштагам. Мурун боло берет. Азыр кичине кунт коюп, анткени бир жолу мындай болуп калган, бир өзүмөн чоң бир 2 метрлик бала келет. Ненеже! Мен сиздин ырыңызга чоңойгом десем, мен туякта мен кайсы динозаврдын кирем деп өзүм жаман сездим. Ошодон кийин кой, каткырык күлгөндү токтот. Бир аз токтолуш керек, бир аз басыш керек деген ойго келдим. Ошон үчүн айырмасы бар. Бир аз токтолуп кал. Анда Назира эжеке ушул өзүн токтото албай атканда жанына чоң-чоң шкафтар жөнөтүп туруш керек экен да? Дароо эле токтоп калышат экен. Ооба, ошончу керек экен ошондой эмелерди. Нена, сен кичинекейиңде кандай кыз элең? Тентекпи, же жоош кыз белең? Курчак ойноп көчөдө кыздар ар кандай болуп чоңоюшат го сиз? Жок, мен курчак деле ойногом, бирок көбүнчө балдар менен ойногом. Ошо көрүнүп турат да. Лянга тепкенбиз, чүккө ойногомбуз, айкур, анан кыт куюп бер деп байкелерин уратчумун. Өзүм балдардан айырмам, болгон узун чачым болчу. 18 жашка чейин тиземен ылдый узун чач. Ошо эле айырмаланып турчу. Анан балдар ушу чачка футбол ойноп атканда тартпасын деп мойнума оруп алчу, мондайнан кылып, кепка кийчим. Антпесе аркаңа тартып салат. Анан байкелерим болсо бар үйгө киргин, эркектер менен ойногон болбойт дечи да. Ата ойнотпойт. Энең дурайын ойнот деп. Анан ойнотот. Сен азырчы, сен азыр бир печать кылабыз футбол ойногондо. Ыйласаң үйгө киресиң де. Ыйлабайм. Атам ыйлаба деген, ыйлабайм деп барам. Ана балдардын баарын айтат. Тепкилегиле дейт деп топ менен. Тарс. Сыр билбей жок биякта бир жаш келсе, кетер. Мен ыйлап жокмун. Ал жамгыр жаат деп. Апа деп кетчү. Жок, мен ыйлаган жокмун. Жок, бул мурдун канаган жок. Жок, шишиген жок деп. Ошентип кетчүмүн. Мындай кошчу эмес. Биз аял заты ыйлак болобуз да. Мен деле мисалы мага деле суроо берип калышат. Сиз күлүп эле жүрөт болушуңуз керек, такыр ыйлабайт болушуңуз. Мен өлө ыйлакмын да.
ушундай жатып алып бакырып тоого чыгып алып кыйкырып биякта бугумду болгон арманымды чыгарып ыйлап алам. Анан сиз кандай кылып чыгарасыз? Депрессия же болбосо жиниңиз келгенде ушу бирөөгө көргөзүп, сыр айтып, ар ким ар кандай кылып атканда мен мисалы перестановка кылганда кир жуйм, анан ыйлайм. Сиз эмне кыласыз? Мен да кир жуйм, үй жыйнайм, перестановка мен да кылам. Бирок ыйлабайм. Анткени жаш чыгып барса артка дейм, артка деп. Жок, ыйлаганда бүт эмелер чыгып кетет да. Дейм, берк. Өзүмө сөз бергем, ыйдын кереги жок, ыйласам да жакшылыкта ыйлайм деп. Эмнегедир ошо сөз айткандан кийин көзүмөн ый оңой менен чыкпай калган. Бирок бир мелодрама көргөндө, Хатикону көргөндө, Буркура Индияны көргөндө момтип ыйлайм. Чыгара аласыз, Чыгарам ошондо. Депрессияны мен албетте бирөө менен сүйлөшүм керек. Көбүнчө таксисттер менен сүйлөшөм. Байкадык. Таксисттер сонун чыгарат экен. Алар өзүнүн арманын айтасың, алайга кеттик дейм сразу эле. Анткени узун да. Бирок негизи эмне узун? Арман алайга жетет. Арман үйүңүз кыска болсочу. Таксистте коюп турайбы, отуруп. Алар ушинтет. Заказ чыгып калса, Алар өчүрүп коёт заказын. Сөзгө алаксып кетип токтотуп, светин көгүзүп, мени карап, анан сүйлөшөбүз. Жана барго, удобно отур, что вас беспокоит депчи. Таксисттер менен, Ал эми жана болуп кетет. Мен алардын проблемасын угуп, алар менин проблемасын чечип. Сен алар тааныбасаң деле айтып бересиң. Болот ошондой. Анткени досум менен сырдаша албайм. Ата-энеме айтсам жүрөгү ооруйт дейм. Анан Таксисттер ким эле айтып салам. Мен айтып салам, билбейм. Деп калат, билбейм. Таш менен сүйлөшсөм жинди дейби деп. Эми бизде Кыргызстанда өзгөчө кыргыз элинде байыртан тарбияланган. Өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, Советтер Союзу болгон. Ар бир инсандын өзүнүн ролу бар. Үй бүлөдө атасы тигини кылат, апасы бул менен кылат, балдары тигиндей болуш керек, кыздары мындай болуш керек. Эми сиз жаш кезден баштап уулдар менен, жигиттер менен ойноп өсүп калдыңыз, анан өсүп атканда, чоңоюп атканда дагы деги эле кандай деп ойлойсуз? Эмне себептен сизге көбүрөөк мындай ыңгайлуураак болгон? Өзүңүздүн ролевой модельди кичинекей кезде эркектер менен чогуу ойноп жүргөн. Андан соң үй бүлөлүк жашоого аттангандан кийин кыйынчылык жараткан жокпу ошол? Мисалы үчүн үйдө эми эркек деген кожоюн болуш керек, же андай эмес. Үйдө дама козырь дегендей сыяктуу. Жок. Бизде мисалы мен эки улуу агам, эки байкемден кийин мен төрөлүп калдым. Ошон үчүн эркектер менен ойнош мага айла жок. Анан аларда үйдө жалаң машина болсо айла жок. Анан курчак алып келип беретем, алар машина экөө ойноп атса мага кызык болуп аткан үчүн айла жок болуп калды. Бирок бизде үйдө тарбия, атанын сөзү бул мыйзам, закон. Атам айтты, бул бүттү. Артка не подлежит. Ошон үчүн бизде деле тарбия, эркек киши айтты, эркек киши чечет. Ошон үчүн бизде үйдө башында эркек киши, андан кийин мойну аял киши. Бирок мойын каяка бурса, түрдүү моюн бар болуп тукуңуз, Кээ бир моюндар кичинекей, кээ бир моюндар чоң болуп тукуңуз, Жоон. Жоон болуп. Кээ бир моюндар баштын үстүндө туруп калат. Сиздин моюнуңуз кандай? Сука. Андай нары бери бийлеп турабы кыймылдап? Мындай. Ой! Ай деген. Жакшы экен. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр жана күйөрмандар, Ненага бир кол чаап койсоңуздар болот. Кебизди улантабыз. Эми өзүңүздөр байкадыңыздар, шайыр десе шайыр, таланттуу, чачы кыска. Эми чачы кыска да көп жактырат туурабы? Жок, чачы кыска болгону менен акылы узун. Албетте. Жана үнү дагы сонун экен. Ооба. Бир эме ушунча. Акылым тээ качан жетет деп коюңуз. Ушунча келгенден кийин бизге конокко келген ырчыларды деле эмес, башка тармактагы маданият кишилерин ырдап бер деп суранабыз. Анткени бияктан эми отжимание кылып бер. Жерде кылдырабыз. Эми оюндарда сизден бир жакшы ыр десеңиз, элдин баары күтүп атат болуш керек эми. Санжар менен Назира сүйлөй бербей, суроо бере бербей ырдатпайбы деп. Бир куплет припев менен да? Макул, кааласаңыз эки жолу припев ырдап койсоңуз. Немесе силерге жакында эле эски ырды жаңырлантып жазганбыз. Каныкей Иралиеванын обонуна бала жыты. Ошо эки балама ыр тартуулайын дегем. Абдан оор болду десем болот. Себеби өзүмө бир шаңдуу ырлар жарашат. Ал эми бул ыр мээрим төккөн бир ушундай энени жаратыш керек. Ошон үчүн бардык энелерге. Кол чаап коелсоң да.
Togülünдөй çıtından tegerenem Çarkaylanıp balaçın ebelenem Otko suğa kanatı kayrılsa da Tütü tura barına henetegen Kumarlanam mansayın Citinan iskep Sadağım de faydayım Sadağım de gündüyüm Apa keng alka Ay баракелде. Нена, анда эмесе биз ар бир келген мейманыбызга ушундай жакшы маектен соң сураган бир сурообуз бар. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн сүйүктүү жерим, туулган жерим. Кыргызстан мен үчүн сыймыктанган, балдарым жашаган жана келечеги кең болгон мамлекеттердин бири. Бизде бир конок айттылы, Кыргызстан мен окуган жер деп, Ана сүрөткө түшүп койлу. Жакын деле. Отурасыз. Instagram баракчаларга кирип туруп, сурооңуздарды жазсаңыздар болот. Нена сөзсүз түрдө жооп берет. 1 2 3. Нена, чоң рахмат. Анда оюнга катышалы, сахнага чыгып бериңиз. Биз эми ушундай эле маектен кийин сизди кетирбей бир аз кыйнап анан кийин кетирели. Биринчиден азыр укмуш тутуп бийлейсиз. Бир музыка коебуз, бийлейсиз. Бийлеп атып туруп, музыка бир 5 секунд, 10 секунд, балким 20 секунд болушу мүмкүн. Музыка токтору менен бир бутуңуз менен калган шайыкты жара тебиш керек. Жарылган соң ичинде, кагаздын ичинде эмне аткарыш керек, ошонун баары бар. Сүйлөштүкпү, эч ордо жок. Биринчи бийлейбиз, калаган тандап туруп жарасыз. Сүйлөштүк. Анда эмесе телекөрүүчүлөр, даяр болсоңуздар сыналга жакынап отуруңуздар. Күйөрмандар кол чабуулар жаңырсын. Нена ортого келип бериңиз. 1 2 3 салам Кыргызстандан Нена кеттик. Шайык жарылып атканда тарс деген үн чыкканын билбей элеңиз мурун. Көп шайыктардан чыгат дегелечи. Кана, быдан башталган жаныбарлар. Быдан башталган жаныбарлар, жок дегенде оңду айтыш керек болот. Сиздер эсептеп туруңуздар, кеттик. Бегемот, булбул. Бегемот менен булбулдан башка эмне бар? Бака. Айтпагыла. Котурлар. Эме? Пил болот ал, бу менен башталбайт. Пил болот. Быдан эмне бар эле? Бил деп атпайсызбы? Жок, бил деген жок. Азыр эле калды, макул 5 кылып койгон. 5 кылып колчу мына. Бегемот болду, бака. Да эмне дедим белем? Бегемот, бака. Анда эмне дедим? Булбул дедим. Быдан да эмне бар эле, эмне бар эле? Иште. Санжар билет деген. Не керек? Балык. Балык, ошону Анан дагы быдан эмне бар? 5-сөз. 4 секунд ичинде таппасаңыз 5 ажыман жазайсыз. Бука. Ай баракелде, таап калды. Дароо эле ажыман менен коркутуш керек болчу экен да. Анда эмесе экинчи би 1 2 3 кеттик. Оңой эле жарып кеткен эми, мунусуна коркпой калды, өзүңүздөр билдиңиздер. Кана жаныбарларды тураш керек экен. Жанагы 5 жаныбарлардын эми башкасын кылалы. Буканы турат болсок тура эмес болуп калып турабы азыр. Ит, мышык, уй, маймыл, түлен, жылан, балык дейт. Балыктан баштайлы. Эң эле белгилүүсү балык да турабы. Балыкты турасак болот, албетте тамаша. Башынан башталы. Ойлонгон убакыт жок. Мен айтам, сиз дароо тура баштайсыз. 1 2 3 ит. Мышык. Уй, маймыл, түлен,
Аябай, мына башкача түлен экен. Сел жактан келген түлендер ушундай болобу? Ичи ооруп аткан түлен. Ичи ооруп аткан түлен, орусча түлен экен, жылан. Мындай жылан да, мына куйругу бар. Мен айтпайм, жана деп түкүрүп турган ошондой кылып атабы депчи. Ана хит балык кандай турат экенсиз, көрөлүчү, балыктын үнү деле жок эле. Сиздин оюңузча балык ушундай, макул анда эми. Мындай кылып турасаң, Ар кимдин балыгы башкача да. Ал сиздин балыгыңыз окшойт. Анда эси 3-чү бий кеттик. Андай Салам Кыргызстандан, Нена. Таланттардын текшерип атабыз. I can be a lifesaver, treat me like a jawbreaker. Болбай калды. Баракелде. Тетиги шарбы көрдүңүзбү? Шустрый шар экен. Кетип калды. Кана, конфетти оозго толтуруп ырдаш керек. Канча конфетти батыра аласыз? 5 конфет, 10 конфет, 25, 30. Айта албайм. Процесс покажет дегенде, жок, көрөлү. эме Ненанын күлгөнү оозу чоң эле, көөлүп атыпыш керек. Бирден берип, биринчи 5тен баштап көрөлү бүгүн салыңыз. Мен ачып берейин сизге. Жок, кагаз менен деле жиберсеңиз болот, кагаз деле таза. Кагаз дагы жемиштүү дейт. Bunu aldınız. Amerika. İki oldu. 3. Ben şilekeyim akbettim abi. 4. 5. Manay qanday? Yaxşı. Айтма, 10 батат 10. 6. 6. Qanday manay? Yaxşı. Жақсы екен. 7. Болды, жетім бері қыдыр. Конфет көп қалды, жете? Конфет көп, жақында 2 мешок бар. Мондай толы береді, адам үстіне де шығарсайды да. Mon сөйлеп отқанға дағы керек екен. Дағы. Мен күліп деле сөйлейрім. Конфет өйдө шығып кетеді да, намчы. Көз көрінбей баштайды. Мындай конфетке байбыз. 7. 8 болсын. 8-ci oldu. Geliniz. Ana 9. Siz jutuq otasiz bu jaqdan. 10. Мен мына айтайын, көз өлчөмменен де біліп қойдым. Болды окшойт, Тұлтыйдың ба? Анда астыңыздарда Тұлтық Нена. Қол чаулар. Қайсы ырдырдайсыз эми? Бұлтық болуң ба? Қақап кетпеңіз, Мақұл. Мақұл. Ненадан ыр. Жанды үн. Жанды шығарма. Мұндай үнді еш қашан оғы елексіңер. Мұндай микрофон береш. Жоқ. Мұндай басып тақап тұрғанға шығып кетпесін де, Ады ел көрсін деден. Оша ел көрсін деп атайын Санжар ойлап оды бұл ойындычы. Күсі әмес Санжар. Қатырса? Мен монтегірдейм бұл монтег. Мақұл. Билайқа ол олып ба? Нена, сіздер үшін ұрдайды. Кеттік. Ой, мен ардаш керек. Қалаған ұрыңызды жанды үнменен. Туй ата. Жаш елің шайыр шаттанған, алысқа сапар аттанған. Анда қолыңызды алып қойыңыз ше, бұнда Образға Тұлтушка. Анша конфет шашырап кетсе olur еді. Азырғып Таттанға! Дайыр болып тұрғыла. Ненадан бекер конфет түшіп қалшы мүмкін азыр. Деп азаттыңыз. Ненадан чачыла. Кеттік. шилекей менен қоша. Қысқаша ұрырды бар. Мақұл, болады. Зияным жоқ ешкімге, тостығын көз баққамын. Қашырғытса тентектер, мен ошоға қаппамын. Стаканға жітім. Стаканға да жарып кетіңіз бол. Бұл жерге қалтырып қойыңыз, 10 конфетті музейге қалтырып қойыңыз. Ненан осына шыққан конфеттерді. Анда бейіне ұлантауыз, аз әле қалды өзіңіз байқадыңыз. 1-2-3 кеттік. Бұл мұндай тұрбай. Шашпаған ізбізді тұрбай, шашпаған ізбізді тұрбай. Қарағылатшы. Олмaz, білдеге тұтып баштайма. Ой, болбай қалды. Бара келді. Бұлар түшітті.
Мынаке. Гелий газын менен дем алып, ырдап бериңиз дейт. О, Гимн билесизби? билем. Анда гимн ырдап бериңиз. Сиздер үчүн биринчи жолу Салам Кыргызстанда биринчи коомдук каналда гелий менен дем алып мына гимн ырдайт. Кана тургула алдыңар. Кененирээк. Акман гүлү асқаз olur талалар, eli bizdin. Дайыржал. Ненен үнү келет жактан. Canı menen barabar, sansız kılım ala tosun meken dep. Dayırjal. Bizim ata babalar. Algalay ber Kırgız el, azatlıktın yolunda. Болбой калды дагы. До конца дагы. Erkinde derse takdırın kolunda. Баракеле! Берсең сүйлөп көрөм. Секте теле көрүүчүлөр мына конкурстар катышылды. Эми мунун баарында дагы толтура оюндар бар. Ушуга чейин деле кызыктуу болуп, күлкүлүү болду. Bundan ары улантууга кажет деле жок. Азыр Назира айым үнү менен сизге рахматын айтып турсун. Азыр мен рахмат айтып алайын, э? Чыкты уже. Астыңыздарда нені болды? Нені аға қолчаулар? Шуда қылыш керек еді, да? Сізге жаштақай бізден белек. Қолчап. Уулдарыңызга жана үйдөгүлөрүңүзгө сөзсүз түрдө бизден белек болсун. Ата кондитердик фабрикасы Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын башкы демөөрчүсү. Келиңиз үйдөлөргө отуруп коюңуз. День ночь сөзсүз бул жаңы чыккан үрүн аябай даамдуу жеп коюңуздар. Келиңиз. Эркин микрофон карасаңыз болот. Салам Кыргызстан теледорбооруна чоң ыраазычылык билдирем. Сиздерге мындан ары көп жашаңыздар. Ал эми кыргыз элине болсо, балдарыбыз оорубасын, ата-энебиз аман болсун, кыргыз элинде токчулук болсун, ынтымак болсун, жана күлкү ар бирөөбүздүн жүзүбүздө болсун. Мына сиздер үчүн. Чоң рахмат. Бул сизге үйдөлөргө сөзсүз коюңуз. Үйдү көрүп алыңыз, келип туруңуз эми күндө. Узатпай койсузбу? Көрүшкөнчө кайрадан. Дайым куунак жашайт. Шаң тартуулаган карамелдер. Шаңдуу жана даамдуу. Санжар өткөндө ушунчалык сага ыраазы болдум. Мен дагы ушу орозо айы болуп, жакшы болуп, конокторума магазинден сатып албай сен мага белек кылбадың беле? Коноктордун бүттүгү жактырды. Мындан кийин биз ушу ата фирмасынан эле алабыз депчи. Өткөндө мен алдым эле, азыр орозо бүтө элек да. Сен дагы үйдөгүлөргө чакырып, муну сен алып кетпейсиң. Рахмат, качан айтат дейм. Кайра эле ар бир берүү сайын сиз эле алып берип. Рахмат эжеке. Бир жолу алдым го. Ата кондитердик фабрикасы Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын башкы демөөрчүсү. День ночьту алыңыздар, даам татыңыз. Сапарыбызды улантабыз, сиздерди көпкө көтүртпөй эле, дароо көптөн бери күтүлүп аткан акыркы учурда бир эле Кыргызстанды эмес, керек болсо Россиянын жер шарынын жарымында эле кыдырып тынымсыз иштеп аткан мырзаны чакырып келдим. Ооба, туура айтасың, Санжар. Анткени бул жигитти улуу аталарыбыз, апаларыбыз, жаштар дагы бардыгы кыргыз эл эмес, казак эли дагы сүйүп күткөн. Биз дагы аябай жакшы көрөбүз. Астыңыздарда көптөрдүн суроосу боюнча, астыңыздарда кыргыздын жылдызы Нурлан Насип тосуп алыңыздар. Кайраки болчалар. Болчалар. Кандайсың, Нуку? Ой, Нуку да биз эркелетип ушундай эме үйүндөгү псевдоними ушундай эркелетип, э? Нуку, э? Анан шетей Нуку. Калганды айтпай эле коеюн. Башында эле Нуку Насип деп чыксаңыз болот экен да? Оригиналдан Нуку деп. Эми тамашасы менен Нурлан мырза кандайсыз? Эң сонун. Жакшысыз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Деги эле акыркы учурда байкап атабыз, сизди бир эле Бишкекте эмес, эле Кыргызстанда кармап калыш оор болуп атат окшойт. Ой, быйылкы жыл мен үчүн абдан мындай жакшы, жемиштүү жылдардан да болду. Башталгандан баштап быйыл өзгөчө чет мамлекеттерде көп болдум.
Анткени бул дагы менин бир кыялдарым бири эле. Бул кыргызда жакшы сөз бар го, чакырган жерден калба, өзүң басып барба дейт. Ошондуктан чакырган жерлерге ошо Кореядан баштап Европа, Дубайларга чейин барып, жер көрүп, эс алып келдик. Азаматсыз. Мынча арыктап кеткенсиз. Мен ушундай бир калыпта жүрөм го. Мындай бир аз арыктап калыпсыз. Бирок эми эркектерге жакпайт да, кечирип койчу, унутуп кой туруп. Эркектер арыктап кетсең десе жакпайт, кыздарга толуп кетсең жакпайт да. Нормально баягыдай жөндөп тийишип тамашалап атпаймын. Эми ошо алыскы сапарда Кудайга шүгүр канча жылдан бери, Нурлан насип болгондон бери бир калыпта эмес, тепкич өйдө кетип баратат. Азаматсың, кубанычтабыз. Ушул эмне бийиктиктерге жеттиңиз? Кандай жаңылыктар бар? Ошо жөнүндө айтып бериңизчи. Чоң рахмат. Мен жаңы чыккандан баштап Назиржан мени жакшы билет. Чогуу гастролдо биринчи алгачкы концерттеримди дагы Назиржан алып барып, ушул күнгө чейин мен аябай бир туугандай болуп калган. Назиржан абдан жакшы көрөм. Санжарга мактап койчу. Ошондуктан бул ийгиликтерге жетип атканыбыздын ушу элибиздин колдоосу, анан өзүбүздүн эмгектенүүбүз деп ойлойм. Эмгек кыла берсең бардык ийгиликтер секинден багынат деп ойлойм. Ошондуктан ушул күнгө чейин тынбай чыгармачылык адам болгондон кийин эч качан токтобой иштеш керек экен. Ошол принципке туруп алгам. Ошол бойдон тынбай иштеп келе атабыз. Тынбай эле иштеп атабыз, э? Тынбай эле. Жакын арада бизден Россиядан бир тааныш келип калды. Орус жараны. Такыр кыргыз эстрадасын тааныбайт, билбейт, бирок мага бир суроо сурады. Санжар дейт, бул ким, бул силер жактан Нурлан Насип деген деп атпайбы? Эмнеге десе, мага ошол жакта иштеген кесиптештер айтып калыптыр. Ушул күнгө чейин бул факт. Биздин ырчылар бул жакта эле туруп турсун. Орустун, Россиянын өзүнүн ырчылары ар бир айылына кыдырып келе элек экен. Бирок сиз кыдырып коюпсуз. Кыдырып коюпсузбу? Кыдырып коюпсуз. Россиянын ар бир шаары, ар бир жери, аяка барба, тиги чети, бул чети ар дайым элдер толуп турат. Ал чын эле көргөн адамдарбы же чогуу массовка алып жүрөсүзбү? Мен негизи жаш ырчылардан айырмаланганым көбүрөөк гастролдогон болуш керек деп ойлойм. Анткени көп биздин ырчы жигиттерибиз айыл жергесине гастролго барбайт, моюн калыш керек чындап эле. Бирок мен негизи башынан ушу гастролдогон жакшы көрөм да, көнүп калгам. Кичине эс алуу болсо, ушундай жүрөгүм концерттерге чыккым келип калат да. Ошондуктан мындай администраторлорум бар. Ошолор жака барып келели, бияка барып келели деп сунушташат. Анан баягы интернет булактарынан да көп суроолор болгондо пландарыбызды коюп алып, тартып алып, анан барып келебиз. Эми Кыргызстандагы маселе, мейли Кыргызстанда баары тааныйт, Кыргызстанда сизди көрөт, Кыргызстанда өзүңүз айткандай администраторлор бар, алар бат тарс этип бара калат, уюштурулат. Чет өлкөдөгү гастролдор кандай уюштурулат? Чет жакта дагы сиздер Европа шаарларына, өлкөлөрүнө тур кылып келдиңиз, Гүлнур эжеке менен чогуу. Гүлнур эже менен бизди ушул улуу эжек эмелерден, ырчылардан Гүлнур эжени тандаптыр. Жаштардан мен тандашыптыр. Биздин максатыбыз ошо келген мекендештерге жакшы концерт коюп, өзүбүз жер көрүп, ошол жактын эмелери менен таанышып келүү болчу. Эми Нурлан жалаң эле баары сонун, баары эле шаң шөкөт жылмайып боло берсе дагы окшошпой калат. Эми сизди чакырып бул суроону сурабай койсок да болбойт. Европага тур алып жүргөндө ошол убакта бир эле сүрөт аябай чоң резонанс болуп кетти. Кыргызстанда резонанс болду, Казакстанда биз Россиянын дагы социалдык тармактарында, булактарында бул эмне деген кеп деген аябай чоң резонансты көрдүк. Адашпасак Германияда жүргөндө бул мындай болду. Ошол эмне болду? Сиз жанагы жерде эле тарыхын билбей калып сүрөт көчүп алдыңызбы? Тарыхын билбей калдырдым чындыгында. Дагы бир жолу эгер билбей калсам кечирим сурайм. Анткени багы мусулман баласы кечиримдүү бири-бирибизден кечирим сурашыбыз керек албетте. Ошондуктан кимдерди капа кылып алсам, чындыгында кечирим сурайм. Мен багы ал жерде Берлинде бизди ошол кыргыз диаспорасынын ошол жерде балдар тосуп алган. Мен чын айтсам, уктап туруп эле чыгып кеткенбиз. Барсак ушундай нерселер туруп. Анан өздөрү көрсөтүп бергенде ошондой сүрөткө түштүпчү. Анан сүрөткө түшүп жүктөп койдум. Анан башталып кетти. Мен билген эмеспиз.
анан Ал кийин балдар деле билбейт ал балдар окшойт. өздөрү связга чыгышты кийин. Ушундай болуп кетти, тигүү ушундай өчүрүп эме кылып койчу да. Анан биз олтуруп элден кечирим суроо иретинде эме кылып жазып. А сен жыргап түшүп алгансың. Жыргап түшүп алгам мен. Албетте эле эми кээде болуп турат. Кечиримдүү болгонду унутпайлы, кол чаап койсоңуздар болот Нурланга. Бирок биз ошондой эле ойлодук. Бул балким бирөө атайын айтпай башка нерсе деп сүрөткө тартып койду, же Нурлан билбей тартып алды. Ошондой болуп калды чындыгында. Монтаж болуп калдыбы дегенде ой болгон. Чындыгында билбей калдык да. Мен дагы бир суроо ушундо көп эле бардыгы кесип алып Инстаграмда, Фейсбукка киргизиптир. Буга чейин сиз бизге эфирге келгенде биз тишиңизге тийишип койдук элек. Андан кийин ошону бардыгы сиздин Азыр күнгө чейин айтат. Азыр күнгө чейин бизге дагы айтат дагы. Эмедешип, кээ бирлер күлүп айтат, кээ бирлер чындап эмне жазышат да. Сизди жакшы көргөн поклонницаларыңыз Туура айтканда эме. Буну жакшы көргөн миңдеген армиясы. Анан өзүңөрдүн тишиңерди карап, мен тишим нормально. Азыр сүйлөп атсаңыз, тишти оңдогон жаткан окшойсуз, Ошодон кийин киришип баштадым мен. Керек болсо биринчи коомдук каналда айтып атышса деп коебуз. Биринчи коомдук каналдардан бери тамаша көрдүң, тамашада айтса, эмне кылабыз эми? Нурлан, жигит деген кээде жигит төө минет, кээде жигит жөө жүрөт. Чыгармачылык жашоо дегеле бул кесиптик жашоо алгач оор болуп баштаган. Социалдык тармактарда бир сүрөттү көрүп калдык. 5 жыл мурун дей, 6 жыл мурун дей сиз досторуңуз менен башка аянтта жаңы эле айылдан келген болгон сүрөттөр бар экен. Ошодон баштап ошодон соң охрана болду, кандай болду дегеле жашоо кантип башталды? Биринчи ырчылыкка тепкич кандай атталды? Оңой оокат жок. Оңой оокат жок чындыгында. Аябай кыйналгам. Багы мен үйдөн негизи акча алганды жаман көрөт элем ошол убакта. Ошондуктан багы эми апамдар ошол убакта чындыгында кыйынчылыкта жашачык да. Акча тартыш болчу чындыгында. Анан алардан улам акча алгандагы мен үчүн мындай кыйынчылыкты жаратчы. Ошондуктан мен өзүмчө иштей берейин деп официант болуп иштедим, охранада иштедим, көп жерлерде иштедим, ырдап иштедим. Сен охранага кантип алды? Мен ал жерде кандай охрана десем, эмелерди кийип алган охрана эмес, мындай эле. Мына Дасмияда иштечим. Дасмияда жагандай учебный машина үйрөнгөн адамдар келчи. Ошол жерде машиналар киргизип, машиналердин крутой машиналерди охрана этет. Алардын акча алып, ушинтип мисалы үчүн бир күн 1000 сом тапсам, мен үчүн аябай көп нерсе жетчү. Анын үчүн 5 сом болчу, маршрутка менен келип кеткем, тамак ашыма көп нерсеге жетчи да. Анан кийин багы ошентип жүрүп канча жыл ырдап чыга албай багы музыкалык билим алдым 4 жыл. Ошо 4-курсумда гана кичине ийгилик жылмайды десем болот. Ошол убакта жаңыдан продюсер таап, шоу-бизнеске кандай кылып башымды киргизгендин жолун таппай көп жыл жүрдүм. Анан кийин багы буйрук экен. Жок, жакшы эле жылмаям десе, Кудай таалам жылмаят экен. Азаматсың ушундай эле кетир, дагы мен бир суроо берип коеюн, Эми бизден бул суроону бербей койсок, анан сен эфирден кеткенден кийин дагы Назире жаным эмне бердиң деп мени урушуп жүрбө. Бул азыр ар биринин колунда телефон бар, ар бири Инстаграмдан көрүп эле газеталарга деле жазышат да. Мисалы жакында эле бир сонун клип тартыпсың. Таттуу махаббат дегенби? Турцияга бар. Кандай эле? Таттуу махаббатым. Таттуу махаббатым деп ошо жерде буга чейин бизге келгенде эфирде башка жакта жок газеталарда дагы Асель экөөбүздүн такыр байланышыбыз жок деп айткансың да. Анан кийин ошону клипте азыр бардыгына болду ушундай көңүрдүн ортоңордо махаббаттай бардай көзүңөр жалтырайт го. Бул эмне? Жокуңар деги сом эмессиңер го. Сом эмессиңер айткыла. Бул ортобузда сыр эмес, баары эле билет. Таарынышып эмелер болгон убагында эми жашоо тегерек айланып келет. Бир күн таарынышкан адам менен эртең аябай жакын дос болуп калышың мүмкүн дегендей. Аябай жакын болуп калышың мүмкүн дегендей. Багы мен бул суроолорго көп интернет газета, журналдардан да сураганда коруп калдым да чындыгында. Сүй жатында мындай качан үйлөнүп такталып бышканда гана айтайын деп чечтим. Азырынча мен азыр айтсам эртең дагы
болбой калса дагы уят болушу мүмкүн да. Ошондуктан бул нерсенин убакыт сааты келет, ошондо. Анда мындайча айтканда эми азыр Асель менен сүйлөшүп туруп, бирок дагы варианттар бар экен. Жок, варианты жок. Мындай Асель экөө сүйлөшүп турган урушуп кетиши мүмкүн экен да. Анан кийин ошого варианттар бар. Кайра жараша алышы мүмкүн экен да. Бакыт каалайбыз сага. Ошондой эле чыныгы сүйүүңөрдү тап, сага үйлөнө турган убакыт келди. Кудай буйруса, эми ушу сенден тойлук деле күтөбүз. Үйдү заңгыратып салыпсың, ата-энени көчүрүп келипсиң. Эми бир гана келинчекти алып барып ата-энеге чай куйгузуп. Ой, макыркы жакшы пландар ушулар. Жигиттин баягы бир эки өзүң кесибиңди, анан келинчегиңди тандоо эме калат го. Ошондуктан ушул жагын жакшы тандап алсам деп Кудайдан тилейт элем. Албетте. Бир окурман, аябай билерман адам айткан болчу, келинчек тандап атканда абайлап тандаш керек, бул сага машина эмес, жакпай калса берип саласың дегендейчи. Алмаштырып бересиң дегендей. Мынакей азыр эле ушунчалык бүт жерди мен уксам деле телефон звоногунда деле, машинеде деле, үйдө деле, телевизор, радиодо бардык жерде Самара экөөңөрдүн ырыңар. Анан ар кимден угуп каласыз, ушу Самара экөө Самара күйөөсү менен ажырашып кетиптир, анан Нурлан экөөнүн бир нерсеси болуп атыптыр. Ушундай сөздөр угулат да. Мен да эл арасында жүрөм да. Мен деле тааныштарым ушинтип сурайт, "Ой, айланайын, андай эмес. Самаранын 3 баласы бар. Нурлан үйлөнө элек бала" деп мен сенин ордуңа жооп берем. Анткени сен жетишпейсиң да бар жооп бербейсиң. Аларга берсеңден суралбайт. Анан эмне үчүн ушу анан кээ бирлер айтып калат, Асель экөө жарашкандан кийин Асель экөө ырдабайт беле. Эмнеге Самара экөө тандалды? Анан кийин ушул эле суроого кошумча өзбектер биринчи ырдаган экен, анан казактар ырдаптыр, анан сен ырдапсың. Сен мисалы буга чейин бир дагы башка өлкөнүн ырын которгон эмессиң. Ушул ырды эмне себеп болду? Ушуну айтып берсең. Негизи жакшы ырды ырдап коюш болот деп ойлойм да. Жакшы ыр баягы анткени бизде бирдей калыпта ырлар акыркы учурларда көбөйүп кетти. Ошондуктан мындай орусча айтканда разнообразие да керек деп ойлойм да. Шоу-бизнесте улам жаңыланып. Анан бул чыгарманы мен аябай хит болот, неме болот деп деле жаздырган эмесмин. Машинада угат элем. Сиз беле же Самарабы? Самарага. Же Самара сизге сунуш кылды? Азыр айтып берейин. Биринчи машинада аябай угуп жүрөт элем бул чыгарманы. Мага аябай жакты. Сөздөрү, эмелериме өзүмө да аябай жакты да. Бирок ушундай стилде ырдап аптырмын. Бирок кандай болот экен деп анан угуп атып, ырдап аткан кыздын үнүн Самара Кайрымова окшоштурдум. Анан кийин дос балдарыбыз менен мен жөн угуп жүрчүмүн. Дос балдарыбыз менен бир күн ошто олтуруп, ушуну ырдап койбойсуңбу? Сон болот деп мен азгырышты да. Анан менде дагы мындай ой болду. Бирок мен ушуга чейин ыр которбосом кандай болуп калат? Кандай болуп кетет деген ойлор болот экен. Анан ошол Ошко барып, Ошто концертте жүрүп, ошо Самара Кайрымова бир концертте болуп калып, анан ошо жанында ошо Макс Давранов деген дос балам бар, ошо жүр барып айтып көрбөйлү. Угузуп көрөлү. Укканда ал да сразу жакты. Давай ырдайбыз. Жастырабыз дедик. Анан сразу жастырганда бизге ошол студияда жастырып аткандарга эле сразу жакты. Бул жакшыр болот дешипчи. Өзбек туугандар дагы сиздерге наразычылыгын айткан турбайбы? Буга эмне деп жооп бердиңиздер? Ал наразычылык деле эмес, бул азаттыкка чыгып кеткен. Азаттыктын эмеси Чехияда экен. Абагыл көбү түшүнбөй калып атышыптыр ошол нерсени. Азаттыктын ал жакта өзбекче дагы эмеси бар экен. Кыргызстанга да тарайт экен. Жаңылыктарчы. Ошо биздин кыргызча жазылганы өзбекче таркалып интернетке чыгып кетти да, азаттыкка болуп. Ал жерде жакшылап угуп көрсөңүз, наразычылык деле эмес, мындай которулду, тигүү деп эле айтылып атат да. Жооп толугу менен эч ким мындай келип айткан жок, эмне ырдап алдың деп чалган жок, дегендей мындай болгон жок. Деги автору ким экен бул ырдын? Автору бул 70 канчанчы жылы бир киного саундтрек болуп жазылган экен. Бир кишкен, атын унутуп калдым. Убактыңызга рахмат, Нурлан мырза. Келиңиз эми салтка айланган суроо. Европага барып келдиңиз, Кореяга барып келдиңиз, Дубайга барып келдиңиз, Араб Эмират шаар мамлекеттерине барып келдиңиз. Бул суроого сиз кыйналбай эле жооп беришиңиз керек. Кыргызстан Нурлан Насип үчүн эмне? Кыргызстан менин мекеним,
Бардыгы эле ушунча жооп берсек, менин ушул жерден киндик кан тамган жерим Кыргызстанды бир да мамлекеттерге алмаштырбайм, салыштырбайм. Мен үчүн Кыргызстан ар дайым бийик. Буюрса өнүгөбүз, баарын жеңебиз. Ай, Азамат, сонун баракелде. Анда кайра эле эстеликке сүрөткө түшөбүз. Кандай туруп түшөлүбү же? Нурлан менен туруп түшөлү. Ортого келебиз. Ортого келиңиз. Кол чабуулар. Нурлан, Насип, эми келиңиз, мына эми кызык келди. Эми сизге ушундай сонун оюнду даярдагамыз. Өткөндө биринчи келгенде анча биринчи келди чочутпай эле деп жеңил оюн бергенбиз. Эмне ойнодук? Анда да өзүңүздөр жаңы алып бараткансыздар да. Ооба да. Андан кийин деле кийинки сезонго Нурлан чакырдык, Нурлан келбей койду. Бош эмесмин де, баш оорутат, тияк курсак оорутат дейт. Кийинкисинде концерт, баш оорутат, ичи оорутат дейт. Амма 4-ч сезонго келип атат. Эми ошондуктан биз бул оюнду атайын сизге даярдадык. Оюндун аты Штрафник. Штрафник. Мына реквизиттер даяр, Нурлан. Оюндун аты жанагы эле айткандай Штрафник. Баарына катышабыз. Бирок эң эле биринчи сиз менен ортого келип туруп, бери келип бериңиз. Өзүңүз байкаңыз, бул жакта жок деген жазуусу менен турат. Бери коюп берейин. Ар бирөөсү 20 килограммдан, 15 килограммдан экен, ооба дейт. Ооба жок. Колуңузга кайрмайсыз. Биз Назира айым экөөбүз бирден суроо сурайбыз. Сөз колдонгон болбойт. Ообаны болсо ообаны көтөрөсүз, жок болсо жокту көтөрөсүз. Сүйлөштүкпү? Ооба. Канчалык деңгээлде Нурлан чын айтканды жакшы көрөт экен, жооп текшерөбүз. Оор, негизи сизге мындай дагы ооруран алып келели дедик, бирок ушул болот го деп алып келдик. Деген жокпу? Деген жок. Баш болбойт. Мына, жок бул. Откен болбойт. Болбойт, макулбу? Назира айым, баштадыкпы? Кол чабуулар жаңырсын. Штрафниктин биринчи этапы башталды. Атайын качоктоп мага көсөрдү. Айтсаңыз, мырза, сиздин атыңыз Нурланбы? Ооба. Сүйлөбөз, монт көтөрүңүз, монт өйдөгө. Ушундай эле көтөрбөйм. Жок, бери мен сизге бир көргөзүп коеюн. Атыңыз Нурланбы дегенде монт туруп, монт өйдөгө көтөрүп сүйлөштүкпү? Ооба же жок дегенде. Кеттик анда эмес. Атыңыз Нурланбы? Ооба. Жок, сүйлөбөй эле кой. Сиз милицияга түштүңүз беле? Учурда жүрөгүңүздө бирөө барбы? Өкөндө көтөрсөм. Бирөөнү көтөрүшкө. Азыр ушул суроого жооп күтүп аткандар мынтип жакындап калды болсун алгысың, эмне аягын көтөрөгөт экен деп. Нурландын жүрөгү бошпу? Жүрөгү жок. Бош эмес экен. Улантабыз. Нурлан, бул жашоодо эми баардыгыбыз эле балалык кылып, ар кайсы нерсени тоого урдамай тияк бир нерсе урдап көрдүңүз беле? Ой, такыр урдаган эмес. Кичинекей кезде конфет урдаган эмес, апабыздын, Ошолор кире береби? Кире берет, ал эле урурлукта. Эмне ойлодуңуз беле? Благотворительность айтып. Улантабыз. Нурлан, көчөдө кетип баратсаңыз, сизди тааныбай калса жинденесизби? Жакшы. Бирөө келип туруп сизге айыбай мен кыйналып атам, Нурлан акча берчи десе бересизби? Ооба, берип. Нурлан, айыбай кыйналып атам, акча берчи. Нурлан, келечекте сиз мыкты бийчи болосузбу? Ошону билбейм. Билбесең эконтен көтөрүш керек. Кыйнабай эле койчу. Болду дейт. Кол чаппайсыңыздар го. Бери коюп туруңуз. Бери коюп туруңуз. Бүтө элек бирок. Бул деген болгон эле биринчи этап. Штрафник жөндөн аталбайт. Обручта калмаңыз. Бул жактан баштаңыз. Бул жол башталат. Обручта айландырасыз. Бул жактан акырын басып өтөсүз. Тет жакка чейинчи. Бирок жөн эле басып кете бербей, ырдайсыз. Азыр байттыр. Кайсын ырдасаман да? Көпөлөк дейт. Студиядагылар көпөлөк жагат экен. Тет жакка чейин басып барыш керек. Ошо жакка чейин. Мен нерге жетем. Так. Биринчимде разгон алабыз керек. Макул, разгон алабыз анда башында. Катыраак разгон алыңыз. Айлантып көрдүңүз беле? Ушуну жакшы ойноп кичинекей кезинде. Сизге ойной турган денеге деле керек жок болуп атпайбы, ошон үчүн болуп атпайбы. Кана? Кудай сакта.
Коркпой эле коңуз, 5 жакты кеспейт, эчтеке болбойт, баары жакшы. Чотушуп калат атпайбы? Кете берет элем ата. Кана? Кеттик, аракет кылып көрөйүн, а? Жалгыз мен. Жакшы, ушунтип эле жүрүп кетесиңиз Кетебиз бе? Ыр окшошпу. Жалгыз. Сону болот, Так. Жашоомдо сенсиң. Сиз ырчысызбы? Кана ыр, жашоодо сен. Бак кишек калды. Кана? Мен. Калтырып бериңиз. Экинчи раунд бүтү, кол чабуулар. Үчүнчү раунд Нурлан сизге колго даярлаган теннис алып келдик. Бул теннисми? Чоң теннистин столу, оң жагы, сол жагы бул теннисный топ. Монтип эле ойномой. Буну ойносо болот керек экен. Жөн ойнобой, бирок муну деген бийлеп чөнөш керек. Тиягынан бийлеп алып. Макулбу? Музыка коюп беребиз. Жана уаппара бирап деген твист сыяктуу бийлеп. Макулбу? Жөн ойномой болбойт. Баштабай туруңуз. Даярдап алсаңыз болот. Бийге даярсыз да, музыка коюп беребиз, музыка менен чогуу. Топ түшүп кетсенден кайра баштан гантелди кылдырып коебуз, топ түшүрбөш керек. 1, 2, 3. Hoppa. Кайра башта кеттик. Билейиз. Баракелде, жакшы. Үчүнчү раунд бүттү. Эми супер финал сөйктү. Теле көрүүчүлөр, биздин авторларыбыздын оюндары. Нурлан, муну бутка тагасыз. Бутка? Келиңиз, ылдый отурсаңыз болот. Кол жагына киргизесиз. Ушу менен бут кийимен. Артын мындайдан картып кадап коесуз. Кол жагын ачып коебуз. Мындай кырпчытып коебуз бол жагына. Мындай кылып эле. Эме чордугу жок. Баары жөпчөнөкөй. Мол сүрөткө, мол жерге. Асел Кадырбекованын сүрөтүн тартып бересиз бутуңуз менен. Буту мененби? Буту менен элестетип алып, анткени эми өзүңүз байкагандай эле сүрөттөрдөн деле, видеодон деле, Инстаграмдан байкап атасыз, жаттап деле бүттүңүз да. Сүрөтүн көргөзгөнүн кереги жок. Портреттин белдин өйдө тартсаңыз болот. Кол менен тарткан оңой болот, ошон үчүн бут менен тартып туралы. Нурлан деген жакшы сүрөт тартат, керек болсо буту менен да сүрөткө тартып коет. Сүрөт бут менен. 1, 2, 3, кеттик. Кечирип койсун, көрүп атса. Мен кызыктай кылып койсун бүгүн. Биринчи несинен баштайбыз? Көзүнөн баштайлы. Карайга окшойт, а? Карайга? Карайга. Мен карайга деп коелу. Мурду кандай эле? Эми сизге белгилүү, мен катап. Үстүрө кызык. Лайк басат болушубуз керек. Лайк баспайм. Кой? Мул озу. Деп калып эле. Типа да, озу да. Айтып кезинде. Озу? Озу. Бул мурду болчу да мындай келгенчи. Жакшы, мындай өйдө жагың келет экен, Эми гана сулууңуздун, сиздин махабатыңыздын. Бул мага окшош болду. Өзүм сүрөтүн тарткан эле болду. Чачтарын тарталы. Эми автограф коюп коюңуз ылдый жагына. Бул эркек окшош калды. Эми билбейм, сиз Аселди кандай элестетесиз. Ачкысын да тартпайды. Болду? Мойну, автограф коюңуз ылдый жагына. Автографтар окшобойт го. Аселге болсо боло берет деп койсун. Аселге болсо боло берет дейт тугана, даярбызбы? Эч ким көрбөй атты. Эми көргөзөйүн. Лот 1. Сүрөт сатылат, Асел. Керек болсо кел алып, болсо элге жайышыбыз мүмкүн. Өзүң сатып ал. Бул Асел Кадырбекова туугандар. Керек болсо туугандар, алачы.
жигиттин Нурландын мындай сүйүүсү кандай күчтүү кол менен илгерки- Бут менен да тартып койду, көрдүңөрбү? Илгерки кинолордогу король же болбосо терс карманды ойногон эркектер бар го, мындай чачтары узун мындай. Страшный кинолордо турат. Страшный кинолор дейт. Страшный болбок экен. Өзүмө жактым. Асель ушундай болсо мындай сүйлөшөт белеңиз? Точно сөйлөшпөй коюңуз туурабы? Жакшы Асель мындай эмес экен тоолор. Кол чак койсоңуздар болот. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Келиңиз. Анда келиңиздер урматтуу туугандар, биздин Нурланга жашнакай белейлибизди тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Дагы бир жолу Нурланга кол чабуулар. Ата кондитердик фабрикасынын жашнакай таттууларын сизге ыйгарып коюуга уруксат этиңиз. Рахмат, биздин оюндарды четке какпай жакшы аткарып берген үчүн Нурланга дагы бир кол чабуулар. Нурлан бул таттуулар. Точно алып кетем муну. Бар, алып кетесиз. Бизде жана элдегидей эмес, көргөзүп койлу, алып алмай эмес. Кайра тияктан алып койбойсуң. Жок, тияка чыкканда дагы Инстаграмга тартып көргөзүп койсо, чынында берди депчи. Инстаграмдан көрсөтөм. Алып койсо, алып кой деп айтам. Чай эме ата-энеңе Алып койсо, алып кой деп айтам. Эркин микрофон. Жалпы биз менен болгон угармандарга, көрмандарга терең таазим. Бар болсун, кыргыз элибиз өнүгө берсин, сиздерге дагы ийгилик. Рахмат. Ушундай жакшы программалар Кыргызстанда көп берсин. Бизден катачылык кетсе, туура эмес сүйлөп койсок, Орозон айында кечирим сурайт сиздерден. Нурлан насип сиздер үчүн. Нурлан мырза, аман болуңуз, бар болуңуз, келтириңиз. Кол чаалар менен узаткан окшойсуз. Кайрадан көрүшкөнчө. Кол чаалар менен. Тафино, жемиштан думанай. Сулуулук дүйнөнү сактайт. Туптуура айтасың, анда сулуулар бардыгыңыздар дүйнөнү сактап калыш үчүн мээримге шашылсаңыздар болот. Мээрим бардык айымдарды сулуу кылат. Айымдар, Аленага шашылсаңыздар, жаңы сонун кийимдер келиптир. Дареги Караван соода борбору 1-кабат 6А бутиги Аленага шашылыңыздар. Ардактуу теле көрүүчүлөр, убакыт зымыраган кош демекчи, тилекке каршы аябай аракет кылсак дагы бүгүнкү берүүбүз соңуна келип жетти. Чын, биз коштошкубуз келбей турат, ошентсе дагы кайрадан биз бир жумага эле коштошуп турабыз. Жакшы жатып, жакшы түш көрүңүздөр, бизди түш көрүңүздөр. Эмки жумада дагы сонун сиздерге маанай тартуулаганга аракет кылып, биз даяр турабыз. Жана албетте эле унутпаңыздар, ар дайым бири-бириңиздерге бир гана жылуу мамиле тартуулаңыздар. Салам Кыргызстан, бир жумадан соң көрүшкөнчө сак саламатта алыңыздар. Сиздердин кызматыңыздарда Назира Жетигенова, Санжар Мыкеев. Салам Кыргызстан! Переживать этпей эле кой, бардыгын өзүм эле бүтүрүп койдум. Келбегениң деле жакшы болду айдай. Бирок айтып берейин да, биякта ушактарды, бирок бир чети сен жок, жаман экен да, эч ким менен ушакташа албай, жанагы тиги Санжардай эле отуруп турчу деп сен Расиланы кармап баса калчу экенсиң да. Азыр болсо Санжар качып кетти, мен сага айтпасам үйгө барып тынч укталбайм. Тиги эме келди да биринчи, Нена келди, анан кийин ушундай эметет экенсиң го, мындай кылат экенсиң го десем, ооба деп алыптыр. Анан кийин мындай эле көчөдө кийим кийип келип алыптыр. Анан мен, эмне көйнөгүң жокпу деп эме чаңынан сурасам, эме бир башка машина менен келгем да, ошо машина менен кетип калыптыр деп атпайбы? Анан эми атайын эми Салам Кыргызстандан келем, мен жакшынакай эле кийинип келбеймтип эле каадаланып, анан кичине температура болуп атам дейт. Мен деле температура болуп, биз деле ушул жерде температура болуп отурабыз го, эчтеке. Эми эле ал деген. Анан Нурланды укпайсың, Нурланды. Нурлан эми бир аз арыктап кеттир, баягыдай эле. Анан тиги эме биз жа тишине тиишпедик беле, эсиңдеби? Анан тип эле анын поклонницалары бизге тим эле жаман комментарийлер жазып, мынакей жаман жагын айтсаң түздөлөт да, тиштерин жана зымдарды тагалыптыр. Брикет деп койчу эле, аны тарттырыпчы. Өзүн эле плюс кылдык да, анан элдин баары эле бизди жаман көрүп отурушпайбы тиги. Силер ушактайсыңар жаман деп. Кой андай, мен кеттим. Ошол чыгып бардыгы эле жакшы болду, не переживай. Эмкиде жумушуң болсо дагы эле келбей деле койсоң болот. Давай, пока.